Күндөн спышка келет, интернет жок болуп кетет. Электр чубалгылары эле эмес, жер бети күйүп кетет деген жаңылыктар жүрөт. Кыргыз тилинде эң биринчиде болуп маалыматты мен берейин. Болжолду 100 жылда бир күндөн бороон оруп чыгат. Ал бороон шамал сыяктуу туш тарапка тарап кетет. Бул илимий далилденген нерсе. 1859 жылы ушундай окуялар болгон. Телеграфтардын кээ бирөөсү күйүп кетип, кээ бирөөсү токсуз эле иштей берген. Көчөлөрдө кээ бир электр чубалгылары токту көтөрө албай күйүп кеткен. Ал убакта лампочка менен эле телеграфтар бар эле. Элестеткиле, азыр эмнелер гана бар. Бул тарых, бул архив, бул илим. Эгер көбүрөөк илим алган болсоңор, мүнтпейсиңер. 2025 жылы күндөн плазма катары чыккан бороондор жерге келүүсү күтүлүүдө. Бул илимий чындык. Оозуңа таш, Кудай сактасын дегендер көп болууда. Албетте, Кудай сактасын. Келечекти бир гана жараткан билет. Бирок жараткан пендеге акыл, илим, билим, мүмкүнчүлүк берген. Бороон келсе эмне кылабыз? Негизинен коркуштун деле кажети жок. Электр тогун колдонуучу аппараттар жасагандар, инженерлер, окумуштуулар жинде эмес. Ушул нерселерди көрүп, ушундай окуяларды көрүп, ошолордон сабак алып, ошондой нерселерге туруштук бере ала турган даражада жасап чыгышкан. Эгер окумуштуулар күткөндөй болсо, жер бетинде ток көбүрөөк жүрүп калат. Биз болгону бардык нерселерди бир нече мүнөткө, бир нече саатка өчүрө турабыз. Болду, ошону менен өтүп кетет. Ал эми күндөн бороон келе жаткандыгы үчүн жер титирөөлөр, табигый кырсыктар көп болууда. Балыктар кырылып калууда, куштар токтобой учууда деген ар кандай жаңылыктарга ишенбегиле. Илимдүү, билимдүү, зээндүү адамдар так гана маалыматка ишениши кажет. Жараткан жерден жана асмандан келген ар кандай апааттардан өзү сактасын.